Фундук туғандар. Фундукту билесиздер бе? Фундук башка дарактардан айырмаланып күзүндө гүлдөйт. Мында күзүндө гүлдөп турганын көрүүгө болот. Фундук вегетативдик жана генеративдик жол менен көбөйөт. Мына ушул 4 жаштагы фундук. Астынан мына ушинтип өсүмдү чыгарат дагы астынан чыгып көбөйөт. Анын ургунун да көбөйтсө болот. Бул өсүмдүктү 1000-1200 метр бийиктикте өстүрүүгө болот. Мынакей. Бул энелик гүлү мынакей. Эми гана чыгарып кызарып гүлдөп атат. А бул аталыгы күзүндө эле гүлдөгөн. Күзүндө гүлдөйт. Бадал сыяктуу өсүмдүк өтө бийик өспөйт. Азыр эми гүлдөп атат. Мына. Мынакей. Анда гүлдөп атат. А мына бул чаңын эми чыгарып атат. Бул күзүндө чыгып калат мынабачы. Мында азыр сап-сарык болуп гүлү бар. Мынакей. Мына сап-сарык гүл. Мына ушул мына фундуктун энелигине түшөт. Мынакей. Бадал сыяктуу топтоп өсөт. Бул убагы келип жетишкенде 10 килограммдан 20 килограммга чейин кызыл фундуктарды алганга болот. Мынакей гүлү. Фундуктун гүлдөгөн көргөнсүзбү? Мына ушундай кызыл-кызыл болгон учунан гүлдөйт. Мынакей. Мынанын бардыгы гүл мына. Силерге жакшы көрүнөбү? Мынакей. Мында катар кармаган мынакей. Мына бул эми жакшы көрүндү. Мына ушул фундуктун гүлү болот. Ушинтип гүлдөйт туугандар. Фундукту тиксеңиздер болот. Фундукту 4-2 же болсо 4-3 же 3-5 аралыкта тиксе дагы болот. Сууну анчалык көп ичпейт. Түшүмүнө катылганды көргөнсүздөр, буюрса кандай түшүм алганын көрсөтөм. Гүлдөп атат. Камзагасынан Байханга бекел берди. Аталык чаңчылары. Жаңгакта негизинен кийин гүлдөйт го жазда. А мында күзүндө гүлдөп аталыктар даяр болуп калат. Катуу зигота сыяктуу калат, азыр бошоп калыптыр, жумшак бош болуп. Негизи бул катуу болуш керек эле. Мына бош жумшак болуп калыптыр. Мына ушул гүлдөрү. Көчөттөр сатылат. Ар бир көчөтү 500 сомдон сатылып атат. Эгерде керек болсо, комментарийге жазып койсоңуздар, салып беребиз. Бул Кадамжай районунун Кызылбулак айылында. Мынакей. Ушул фундук көчөттөр. Кадимкидей эле багылат, жаңгактай эле. Башына сууну көбүрөөк ичиши мүмкүн, кийинирээк сууну анчалык көп талап кылбайт. Сиздер менен Бага Өстүрү Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар. Ана учунан гүлдөйт да ушундай болуп.